Мамлекеттин ички ишине кийлигишет деп бейөкмөт уюмдардан коркпой эле койсо болот да. Бул аябай күч да. Ана жана наблюдательный совет деп коет. Ар кайсы министрлерге, ар кайсы мамлекеттер кирип алган, ошол НПОчулар кадр саясатына чейин кирип кеткен. Ошол мамлекет канча каржы алып атат. Мамлекеттен аны сураганда ай ким жагат желмогузга окшоп эле барып эле алардын акчасын эсептеп эле анан кийин НПОлор анан жана майрам фестивалдар 8 мартадагы чыгып атпайбы мындай жөн эле аялдардын укугу эмес, ЛГБТ башка жака бурмалап, НПОлор жалаң эле батыш тилде бөлбөйүн. Ошол эле диний уюмдар бири-бирин кошулуп ушун жумшак күч аркылуу тактап койсо, азыркы мыйзам ошондо диний уюмдарга да тиешелүү болуш дейт. Муфтиятка чейин тиешелүү. Муфтияттагы бизде НПО болуп саналат. бейөкмөт уюмдары жөнүндө баягы маалыматы аз экени, бейөкмөт уюмдар менен көп окшойт. неме иштебегени байкалып атат да, кустуруп алып койсо болот. Деген прибыль таппайт да, долнол менен чыгарып кетет. Мен сиздин сөзүңүздү бузган жокмунбу? Бирок колдонуп кетиш мүмкүн да ошондой нерсе. Анан сиз ошого көмөктөшүп, жардамдашып, наоборот бизге кыйынчылык болуп атканда үмүткө мен дайым эле жардамдашып келем. Бирок бүгүнкү тергөөчүлөргө, бүгүнкү сотторго канча пайыз ишенесиң? Мен азыр өз мамлекетке ишенем деген сөз да. Жок, Мен Кыргызстанга ишенем. Мен да ишенем Кыргызстанга.